Нуржан Моминович, мен бир тактоочу бир маселем бар эле. Азыркы статья боюнча берилген сунуштар менен окуп койсоңуз, азыркы статья кандай болот анда? Азыркы өзгөртүлгөн беринде кандай болот? Азыр сиздин берилген сунуштар менен азыркы статья азыр кечиресиз. Вексель должен быть составлен на бумаге или электронном форме при соблюдении требований, установленных законодательством Кыргызской Республики, с использованием цифровой подписи. Ошондо кыргыз тилинде вексель кагазда, кагаз жүзүндө же Кыргыз Республикасы мыйзамдарында белгиленген талаптарды сактоо менен санарип кол тамганын колдонуу аркылуу электрондук түрдө түзүлүүгө тийиш. Тура. Может быть деген сөздөр алынды, неквалифицирован деген сөздөр алынды, да? Ошондо деген квалифицированный, неквалифицированный подпись жөнүндө кичине диктаторго маалымат берип коесуздарбы? Бизде азыркы системаларда, иштеп жаткан системаларда, АЭС-казына, централизован бухучетто, башка системаларда бардыгында квалифицированный цифровой подпись колдонулат. Ал жерде үчүнчү жактын ошо сертификаты талап кылынат да. Бизде Минцифры сертификат берип турат. Неквалифицированный болгондо анда үчүнчү жактын сертификациясы керек эмес, бирок ал жерде реестр держатель болот да. Ошон үчүн бул проектте векселдердин реестр держатели Минфин болот. Ошон үчүн ошол неквалифицированный электронный цифровой подпись деп колдонуп атканбыз да. Бирок ошол сиздин сунушуңуздан кийин сиз менен акылдашып, муну ошол подзаконный актка калтырдык. Кийин бул положение биз өзүбүздүн векселдер жөнүндө положение өзгөртүү киргизгенде ушул учурду карап кетебиз да, кандай подпись коюлат депчи. Рахмат. Ошондо бүгүнкү күндө деген квалифицированный, неквалифицированный подпись деген талаптар боюнча, анан реестр боюнча реестр болот да. Реестр сөзсүз болот. Себеби реестр держатель бул баягы депозитарийда катары Минфиндин ошо структурасы болот. Так, айта бериңиз, ошолбу? Да, сөзсүз болот. Биздин структура болот, Минфиндин астындагы структура, реестр держатель болот. Ошон үчүн бул жерде ошол неквалифицированный электронный цифровой подписти колдонгондо эле өтө туура болот деп бизге юристтер айтышып атат. Бирок ошол Кабминдин токтому чыгат. Бизде азыр положение бар да, о простых векселях, ал жерде бумажный эле каралган да. Эми ошону электрондук формасынан карап туруп, биз аны жанакындан талкуулабадыкпы сиз менен Эльвира Жакалбековна, цифровой дейлиби, электронный дейлиби деп. Электронный более шире болот экен, более жөнөкөй болот экен, себеби PDF форматта, Word форматта дагы чыгарып алса болот деп. Ошон үчүн эми ал маселелер бардыгы ошол Кабминдин токтомунун негизинде бекитилет. Бүгүн сиздер менен юристтериңер келди беле? Жок, бизде Минюстун зам министри отурат. А так цифровой кодексте электронный форма деген боюнча суроолор болуп атканда, цифровой кодексте электронный форманын аныктоосун киргиздиңер беле? Бул ошондо кийин талкуулуп калбайбы, суроолор туулуп калбайбы деп сурап атышат да.